программабыз бул медицина. Медицина тармагын биз жеринен чечпесек, өтө опурталдуу болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй, Кыргызстанда 7 миллиондон ашып калдык халкыбыз. Бирок ошол эле маалда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көбөйүп атат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы ошол эле маалда боорунан ооругандар көп болуп атат. Үчүнчү, мына ошол эле маалда рак оорусу менен ооругандар көп болуп атат. Бул медицинаны биз бүгүнкү күндө түп тамыры менен өзгөртпөсөк, эртең биздин келечегибиз бүдөмүк болуп калышы ыктымал. Эмне себептен? Бүгүнкү күндө биздин жаш кадрларыбыздын бардыгы сыртка кетип атат. Ошол эле маалда биздин мыкты медик кызматкерлерибиз мына ковидтен кийин бардыгы чет өлкөлөргө чыгып кетти. Биз жаш кадрларды бүгүнкү күндө тарбиялап алып калбасак, эртеңки күнү ошол биздин союздан калган гана врачтарыбыз калды. Калган бир да врачыбыз жер-жерлерде жаш врачтарыбыз калган жок. Эмне себептен? Бүгүнкү күндө айлык маянанын аздыгы. Ошол эле маалда жашай турган шарттын жоктугу. Ошол эле маалда бул турмуштун бүгүнкү күндөгү кымбатчылыгынын негизинде өзлөр жаштар миграция катарында сыртка чыгып кетет. Муну кантип чечебиз? Бүгүнкү күндө биздин эң тың окууга өткөн кызматкерлерибизди, кыздарыбызды, балдарыбызды бюджеттик негизде өткөрүп алып келишибиз керек. Биз мына бүгүнкү күндө медициналык академиябыз бар. Мына ошолго окуган окуучуларыбыздын бардыгы бюджет менен окуп келип, кайра 1 жыл 2 жыл иштебестен башка мамлекетке чыгып кетет. Бул бизди өкүндүрөт. Биз ушул жолду чечишибиз керек. Мына азыр заңгыраган мамлекетибиздин өнүгүүсүнүн негизинде заңгыраган үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, заңгыраган медициналык борборлор салынып атат. Бирок ошонун ичинде өзүнүн ишин билген татыктуу жаштар калып атабы? Жок. Мамлекеттик мекемеде эч кимиси калбай атат. Бардыгы частныйга өтүп кетип атат. Бул бизди ойлондурбай койбойт. Биздин бүгүнкү күндө мамлекетибиздин келечеги бул биздин дени сак улут, дени сак өлкө дейт. Ошон үчүн биздин улутубуздун ден соолугун биз эң приоритеттүү катарында биздин программабызга киргиздик. Мунун чечүү жолу кандай деп суроо беришиңиздер ыктымал. Анткени себеби мен дагы бир жолу өзүмдөн айтам, тажрыйбамда катарында райондук мамлекеттик администрация башчысы болуп бир нече райондо иштедим. Мына акыркысы биз айта турган болсок, бизди дүйнөнү тиркиреткен пандемиясы окуясы кандай болду? Биз пандемия окуясына даяр экенбизби? Бир дагы мекеме, бир дагы биздин мамлекет даяр эмес экен. Биз ошон үчүн мына ушул пандемиядан кийин кандай деген адамдарыбыз өттү бул жашоодон. Биз жашообузду өзгөртүшүбүз керек экенин түшүндүк. Ошондо бизге ким керек экен? Врачтарыбыз керек экен. Ошол эле маалда врачтарыбыз кандай деңгээлде керек экен? Ал врачыбыз профессионал болушубуз керек экен. Врач деп эле бардыгын врач кыла бербешибиз керек экен. Мына түшүндүк. Биз ошол пандемия маалында аким катарында биз иштеттик. Күнү түнү кандай деген азаптарды чектик, кандай деген кыйынчылыктар болду, кандай деген миллион сом акчаны ден соолугун сатып алам деген адамдар болду. Бирок бүгүнкү күндө ошол профессионал кадрлардын гана күчү менен кээ бир адамдардын өмүрү сакталып калды. Мен ойлойм, ошон үчүн ушул дүйнө жүзүн солкулдаткан пандемиядан кийин биз врачтарга өзгөчө көңүл бурууга милдеттүү экенибизди баарыбыз сездик. Ошон үчүн биз программага кошуп, ушунун үстүндө иштөө боюнча сунуштарыбызды киргизип жатабыз. Номер 29 шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Темирболот Абыкеев.